Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык жаран бөтөлкө менен сабалгандан кийин каза болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуянын айрым жагдайларын айтты. Элчиликтин Санкт-Петербург шаарындагы канцеляриясынын маалыматына караганда 1-январда 1998-жылы туулган кыргыз жараны башынан жаракат алып, чакыртылган тез жардам аркылуу аталган шаардагы илимий изилдөө институтуна түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча кафеде ичимдик ичип отурган достордун ортосунда чыр чыккан. Анда кыргыз жаранын Масабалдагы шериги бөтөлкө менен башына чапкан. Анын кесепетинен Кыргызстандын жараны баш мээсинен жаракат алып, 7-январда ооруканада каза болгон. Аталган факт боюнча тергөөчүлөр тарабынан Орусия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 111-беренесинин 4-бөлүмү байкабастыктан адам өлүмүнө алып келген ден соолукка атайылап оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголду. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгендиги айтылды. Учурда маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү үчүн керектүү документтер даярдалууда дешти элчиликтен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 9-январда Чүйдүн Сокулук районундагы мал базарынын абалы менен таанышып, нааразычылыгын билдирген. Ал 1 жыл мурда мал базарлардын шарттарын жакшыртып, иретке келтирүүнү тапшырганы менен Сокулуктагы мал базардагы абал начар бойдон калганына нааразы болгон. Акылбек Жапаров кеткенден кийин базарда иретке келтирүү иштери башталган. Токтогулда дүкөндүн сатуучусун коркутуп акча опузалаганга шектүү кармалды. Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан билдиришкендей, шектүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон. Белгилүү болгондой, 8-январда милицияга 28 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Ал 2022-жылы 31-декабрда саат 14:30 чамасында Токтогул шаарынын Борбордук базарында соода кылып жатканда дүкөнүнө бейтааныш бала келип коркутуп опузалап 5000 сом акча талап кылып, бербесең башкача сүйлөшөбүз деп кетип калганын айткан. 8-январда саат 15:00 чамасында акча талап кылган жигит 2 шериги менен келип, унаага салып кетип, Токтогул районундагы каналдын жанына алып барып, сөгүп уруп денесине жаракат келтиргенин билдирген. Бул факты 208-берене опузалап талап кылуу менен катталып, кылмыш иши козголгон. Жабырлануучунун денесинен алган жаракаттарын аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. 9-январда шектүү катары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, Токтогул районунун тургуну 1995-жылы туулган МН кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Андан тышкары 1995-жылы туулган АН кармалып, тергөөгө камсыздалган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүүдө.